урматтуу премьер-министр, менден мурунку сүйлөгөн коллегам колдойт элем. Депутаттардын 90%дан ашыгы колдоп атат деп ойлойм. Жакшы сөздөрдү айтты. Мындай мезгилде биз өкмөт, президент, парламент баарыбыз биригип, бир муштум болуп иштеп, ушул жыйынтык чыгарышыбыз керек дейм. Мындай мезгилде мен ойлойм критика кылган өтө туура эмес. Биринчиден ынтымакчылык, анан колдон келсе жардам берели. Тилекке каршы бүгүн жардам кыла албай калдык. Мен ойлодум эле 1 саат 11ге чейин эле угуп кетиребиз деп. Андай болбой калды. Эми Мухаммед Калый Дүйшөкеев, сиз бүгүн өтө бир маанилүү сөз айттыңыз. Шуну жана штабтын пресс-центринен дагы айттырып койсоңуз, бул элде туура түшүнүк болуш керек. Баарына эле жукпа айт деп. Себеби жанагы аялдарына да кээ биринкине жукпаптыр, ошолорду бир тактатып, берки эки жарандын аялына кандай чыкты, положительный, отрицательный, ошолорду да бир элге билгизип койсоңуз, баягы коркунуч, ашыкча нерселер чыкпай калат да, сөздөр да көбөйбөй. Негизи мен да көп интернет булактарынан окуп көрдүм. Мына бүгүн Уханда биринчи жолу чыкпаптыр бир дагы. Уже токтоптур да 100%. Биринчиси, экинчиси баары эле ооруйт экен депчи. Бул адамдын организмине жараша болот экен. Эми мына 60-тан өткөн адамдарга, анан хронический оорусу барларга гана кичине коркунуч алып келиши мүмкүн экен да, калгандарына кээ бирлериники кабыл албайт экен. Бул жагынан биз баягы жакшы түшүнүктөрдү берип атабыз. Мен айтат элем, сиздерге ийгилик каалайм, колдойбуз. Ушул пресс-центрден анча-мынча болгон жаңылыктар чыкса бергизип турсаңыздар, ийгилик. Главное, жыйынтыгы жакшы болсун. Рахмат, Сайдулла Гамадович. Колдогонуңузга рахмат.